Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештер. Ошо акыркы кырдаалдар боюнча мен өзүмдүн оюмду айтып кетейин дедим эле. Ушу мен Кыргызстандын жараны катары, Кыргызстанды сүйгөн, Кыргызстаны үчүн күйгөн жаран катары бир өзүмдү оюмду айтып кетейин. Мен ушу алыс тарапта иштейм, ушу корабльде иштейм. Ушу бизде Кыргызстанда миллиондон ашык жараныбыз сыртта чыгып иштейт экен. Ошол мен ушул Америка тарапта ушул корабльде иштейм. Ушул корабльден азыр эми Америкадан Англия тарапка баратабыз. Азыр бул компания бизди үйгө кетире албай, жолдор жабык болгон үчүн үйгө кетире албай, бизди ушу 2,5 айдан бери багып атышат. Тамак ашын берип багып атышат. Ошол айтып кетчү нерсе, мен ушул акыркы кырдаалдар жөнүндө бир ооз оюмду айтып кетейин. Мен ушу Дубайда иштеп жүргөн маалда 4 жылда иштеп калдым. Ошол иштеп жүргөн маалда Дубайдын шейхи, президенти Мухаммед ибн Рашид Аль Мактумду бир нече жолу ушул Дубайдын эл басып жүргөн жерлеринен көрдүм. Өз көзүм менен көрдүм. Анткени ошол биз тамактанган мекемелерге келип, жана биз жүргөн жана жолдордо жүрүп, кээде өзү, кээде бир нече адам менен чогуу келип, чогуу жүрүп, эл жүргөн жерлерди басып жүрчү эле да. Ошондо ал президентти көрүп мен аябай сыймыктанчу элем. Урматтуу Сооронбай Шарипович бизге президент болуп келгенден кийин, мен ошо Сооронбай Шариповичти өзүм шайлагам. Президент болуп келгенден кийин, бир 6 айдан кийин ушул Ош тарапка кыргыздар менен чогуу, элдер менен чогуу Ош тарапка учакка отуруп учкан видеосу тарады эле. Ошол видеону көрүп мен аябай Сооронбай Шариповичке сыймыктанган элем. Мен эле эмес, ушу бардык кыргызстандыктар сыймыктанып, көптөгөн комменттерди жазып, бул биздин президентибиз эл менен, элдин жанында, эл баскан жерде эл менен учакка отуруп чогуу учуп атат деген бир комменттер тарап сыймыктанган элек. Дагы бир айтып кетчү нерсе, бул Россияда ушул бир 3 жыл мурун бир кыргыз жигит бир метронун ичинен бир адамды сактап калганы үчүн өз жанын ойлобостон, өз ден соолугун ойлобостон ошол адамды сактап калган үчүн Владимир Путин жана биздин президент Атамбаев ага сыйлык ыйгарды эле. Өздөрүнүн колу менен сыйлык берди эле. Бирок азыркы заманда ошол Россиянын метросундагы кыргыз баланын эрдигинен 100 эсе ашып өткөн эрдиктерди кылып аткан биздин Сыймык Жапыкеев агабыз бул элдин келечегин ойлоп аткан, элдин кантип өнүгүп кетишине, ушу кантип паракорлук менен күрөшөбүз деп өзүнүн бир эрдигин көрсөтүп аткан Сыймык Жапыкеев агабызга көптөгөн ушу кыргыз элим кошулуп, көптөгөн кыргыз элимдин колдоосуна учурап жатат. Сыймык Жапыкеевдей болуп, ушул канча деген адамдар ушул соц тармактан чыгып сүйлөп атышат, өздөрүнүн ойлорун айтып атышат. Биз кандай жака, кайсы жака баратабыз, биз кантип паракорлук менен күрөшөбүз, биз кантип тажрыйбалуу адамдарды ушу бийликке алып келебиз, кантип бизди ушул бизди ойлогон, элди ойлогон, жерди ойлогон адамдар келет ушу бийликке деп баарыбыз ушундай бир күйүп, ичибизден күйүп ойлонуп отурабыз. Ушул Сыймык Жапыкеев агабыз ушул бир чоң теманы көтөрүп чыккандыгы үчүн, ушул элдин жүрөгүндөгү бир өйкөгөн маселени көтөрүп чыккандыгы үчүн ушул Сыймык Жапыкеев агабыз негизи кыргызстандык мамлекеттик сыйлыктарга дагы ээ болсо жарашмакта. Дагы бир айтып кетчү нерсе, ушул баарыбыз сүйлөп атабыз, ушул баарыбыздын сөздөрүбүз ушу президент тарабынан угулуп, ушу колдоого учураса, президент ушу
чоң азат кыймылынын лидерлерине жолугуп, алардын үндөрүн угуп, алардын ойлорун укса, анан ошолорду ошол өзүнүн бийлигине дагы алып келсе дагы, өздөрүнүн жанына кошсо дагы, негизи ошо эл колдогон адамдарды ушул президент өзүнүн жанына алып келсе, кандай бир сонун болбойт беле дегеним да. Биз ушу алыс жакта жүрүп деле ушул Москвада отуруп, мисалы кээ бир мигранттарыбыз Москвада отуруп, Москвада бир үйдө отуруп, ошол биздин көргөн новостилерибиз, биздин ойлогон оюбуз ушул биздин Кыргызстаныбыз, биздин күйгөн жерибиз Кыргызстан. Биз алыс болсок дагы, бир башка жактын гражданствосун алсак дагы, биздин күйгөнүбүз Кыргызстан. Көп эле өз соц тармактан көрүп атасыздар, ушу чоң казатты колдоп, өздөрүнүн бир тапкан акчасын аябай ошого чоң казатка бир кошумча кылып атышат. Дагы бир айтып кетчү нерсе, бул биздин саясатта өтө көп саясий партиялар бар. Ошол саясий партиянын баары азыркы учурда ушул келе жаткан шайлоого аттанып атышат, даярданып атышат. Ошол саясий партияларынын эң биринчи списоктарында ушул эң биринчи адамдары, бир ондогон ашык адамы баары эле баягындай кимиси акча көп берсе, же кимиси тууганы, же кимиси досу болуп чыга келет аягында. Ушул партиялардын лидерлерине дагы айтып кетерим. Ушул партияларыбызга тажрыйбалуу жана өзү ушул иштеп бир нерсеге жеткен, ушундай бир акылдуу, акылман, ушу элди өздөрү менен өзүнүн жанына ээрчитип кете турган, эл сыйлаган адамдар ушул партияларга келип, биздин бийликке партия элдер бийлик орношсо деген бир тилегим бар. Бул эми менин эле тилегим эмес болуш керек, бул элдин тилеги болуш керек. Биздин бийликтегилер деле айтып кетет экен, бул биздин эл деген бийлик депчи. Конституцияда деле жазылган экен, эл деген бийлик деп. Эми эл бийлик болсо, элдин дагы сөзүн уккула, элдин дагы коомдо болуп аткан сөздөрдү угуп, ошол талаптар боюнча иш алып баргыла, урматтуу бийликтегилер. Дагы бир айтып кетчү нерсе, ошол урматтуу президент, ушул баардык ушу биз айтып эле атабыз, элдер айтып эле атышат, элдер күйүп атышат. Бирок баардык нерсе ушу президенттин колунда болот экен. Президент чечпесе, эчтеке чечилбейт экен. Сизди биз адилеттүү президент болсун, элдин жанында болсун, элге кызмат кылсын, элдин сөзүн айтсын, элдин жашоосун жеңилдетсин, экономикасын өнүктүрсүн деп шайлап алганбыз. Биз эми ошону күтүп атабыз, урматтуу президент. Кантип ушул паракорлор менен күрөшөбүз деп, өзүбүздүн ойлорубузду ушундай сыймык байкедей болуп, ушинтип эрдик көрсөтүп аткан ушул Кыргызстандын жарандарын колдоп кетишиңизди суранам, жана колдоп алардын сөздөрүн угушуңузду суранам. Анткени биз аябай көп адам эмеспиз, аябай көп эл эмеспиз. Биз болгону бир 6 миллион адамбыз. Мисалы, мен корабль иштеп жүрүп, ушул кээ бир мисалы 300дөй китаец иштейт ушул кораблдечи. Мен болсо ушул жалгызмын. Казакстандан бир адам бар, Өзбекстандан бир адам бар. Анан өткөндө ушул коронавирус болуп, Кытайдын консульствосы ушул корабльде иштеген китайецтерге бүт баарына ушул жардам берип, маскасын жана ушу керектүү нерселерин ушул корабльге алып келип, ушул колдоруна беришти да. Бул ушул мамлекеттин өздөрүнүн ушул кишилерине, адамдарына кам көргөнү деп эсептейм. Бизде болсо ушул канча адам ушул Оренбургда 500 адамыбыз ушул 2 ай ушул суук жерде палаткада согуш болгондой болуп ушакта жатышты. Ошолорду алып келгенге дагы алыбыз келген жок.
Урматтуу элим, ушул келе жаткан шайлоодо баарыбыз татыктуу, тажрыйбалуу жана ушул иштей алган, колунан келген жана эл үчүн күйгөн, акчага кызыкпаган, байлыкка кызыкпаган бир инсандарды шайлап алганга аракет кылалы. Ага да биз өзүбүз кам көрөлү. Анткени биз азыртан баштап талап койбосок, бизге тажрыйбалуу адамдар керек деп талап койбосок, эч качан биздин бийлик оңолбойт. Биз эртелеп колго алышыбыз керек. Эртелеп суранып болсо дагы, эртелеп талап коюп болсо дагы биз аракет кылышыбыз керек. Аракетибиз виртуалдык түрдө болобу, бирок биздин сөзүбүз чыгып туруш керек, биздин сөзүбүз угулуп туруш керек. Кандай болсо дагы, урматтуу кыргыз элим, чыгып сүйлөңүздөр, өзүңүздөрдүн оюңуздарды айтыңыздар. Мына акыркы күндөрү ушу тармактарда канча деген ойлор айтылып атат, канча деген сын пикирлер айтылып атат, канча деген агаларыбыз чыгып алып өздөрүнүн ойлорун айтып, биз уктай албай атабыз. Биз ушул чоң казат, сыймык ушул ойготуп атат биздин жүрөгүбүздү. Биз кантебиз, келечегибиз кандай болот, балдарыбыз эмне кылат кийин, балдарыбыз каяка барып жашайт, эмне кылат? Ушундай бир суроолор жаралып, ушундай бир катуу пикирлер айтылып атат. Урматтуу бийлик, биз билебиз, бул бийликте деле арасында аябагандай күчтүү адамдар иштейт, ээрчип кете турган адамдар иштейт. Бирок ошол адамдардын аздык болуп атканы биздин экономиканы, биздин мамлекеттин өсүүсүн жылдырбай атабы же кандай болуп атат? Ошону баарыбыз чогулуп, бийликтегилер, ушул эң кыйын атка минерлер чогулуп бир чечимге келелик. Эң негизги нерсе бул азыркы заманда биз законду жамынып алып эле, негизи адилеттүүлүк бул закондон бийик турат. Биз ошол конституциясы өзүбүз жасаганбыз. Биз ошол конституцияны кээде укпай деле койсок болот. Анткени урматтуу президент, адилеттүүлүк бул закондон бийик турат. Сиз адилеттүү болуп, ошол сүйлөп аткан, ошол Кыргызстанга күйүп аткан адамдарды камабай, наоборот, ошол адамдар менен чогуу иш алып барышыңыз керек. Ушул башка өлкөлөрдө, мисалы Армения өлкөсүндө, Грузия өлкөсүндө кандай бир реформалар болду. Ошолорго Грузия эли, ошол Армения эли сыймыктанып, ошол президенттер менен, мисалы Пашинян менен Саакашвилинин саясаттарына алып барган саясаттарына ушул сыймыктанып, ошол элдери сыймыктанып кол чабып отурушат. Жада калса башка элдер дагы, мисалы кыргыз эл дагы ошолорго кол чабып отурат. А биз болсо өзүбүздүн президентибизге кол чабкыбыз келет. Биз өзүбүздүн президентибизди ушул сыймыктанып, ушул биздин президент ушундай бир жакшы жолго алып барган, биздин мамлекетти өнүктүргөн, биздин мамлекетти өнүгүп келе жаткан эмес, өнүккөн мамлекеттерге кошкон, паракорлуктан арылаткан деп сыймыктанып, ушу кээ бир эле адамдар бул журттун атасы деп айтпастан, ушу бүткүл 6 миллион адам бул президентибиз биздин журттун атасы деп айтканга чейин сыймыктанып, ушинтип айткыбыз келет. Назарыңыздарга чоң рахмат.